Саламатсыңбы, жакшылык. Бүгүн балдарды өнүктүрүү, аларга багыт берүү жөнүндө сүйлөшсөк, анткени акыркы жылдары балдарына өзгөчө көңүл бурган ата-энелердин саны көбөйүп жатат. Анан балдарды канча жаштан баштап өнүктүрө башташ керек? Саламатсыздарбы? Негизинен эми балдарды өнүктүрүү, өстүрүү жана акыл жактан аларга өнүктүрүү боюнча бул Жапон эли аябай дүйнөдөгү эң алдыңкы ошол багытта тарбия берген жагынан алдыда деп айтсак болот. Себеби дегенде алар 3 жашта баланын, эгер 3 жашка чейин балага билим тарбия бере албаса, андан кийин кеч деп айтылат экен да, жапондордочу. Анан кийин мен айттым, ойлойм, бул демек төрөлгөндөн баштап балага багыт көрсөтүп, аны тарбиялоо ошо төрөлгөндөн башталса керек депчи, эне тарабынан, андан кийин 1 жашка чыккандан кийин ата тарабынан. Балага ата-эненин түрткүсү, багыты канчалык зарыл? Маселен, балага өзүнүн тандоо укугун бериш керекпи? Же ата баланын мүнөзүнө, шыгына байкап баарын көрүп жүрөт да, же өзү чечим кабыл алыш керекпи ата? Мен ушул билим берүү тармагында ушу акыркы жылдардан бери ушул тармакта жүрөм да, ошо тажрыйбама таянып айта турган болсом, 8 жашка чейин, 7-8 жашка чейин, 1-класска чейин да балага ата-эне багыт берсе болот экен. Бирок 7 жаштан кийин, уже мектепке барып баштагандан кийин, ал мектепке барган курактан баштап достору болот, анын өзүнүн көз карашы болот, классташтары арасында өзүнүн оюн айта билгендиги болот. Ошондон кийин бала өзү каалаган нерсени изилдеш керек экен. Ата-эне канчалык кыйнаса деле, андан баладан жыйынтык чыкпайт экен. Ата-эне мисалы болот, бизге деле ата-энелер алып келет. Ошо Арсен сыяктуу кылып бергиле, Нурболоттой кылып бергиле деп балдарын жетелеп келип 10 жашта, 11 жашта балдарын алып келет. Бирок ошол балдар ошол учурда келгенде ата-энеси мажбурлап алып келген болот да. Бала менен 1 саат, 1,5 саат отуруп сүйлөшүп, сен эмнени каалайсың, эмнени жакшы көрөсүң деп сүйлөшсөң, ал бала футбол жакшы көргөн болот, ал кыз же бийге барганды жакшы көргөн болот да. Математикага же мээни тренировка алган атайын багыттагы бир билим берүүгө кызыкпаган болот. Ал балдарды канчалык кыйнасаң деле ал балдардан жыйынтык чыгаруу аябай оор. Ошон үчүн ата-эне алгач бир жака берерде, баланы бир иримдерге берерде болсун, окутарда болсун, бала менен алдын ала кеңеш керек. Сен эмнени каалап атасың? Балдарда болот, ооба. Бул 8-9 жашка чейинки куракта болот. Бала бирине өзү каалаган нерсесин билбеген балдар болот. Бир күн эртең менен турат, мен футбол качу дейт, эртесин турат, я танц качу дейт. Ушундай балдар бар да. Ошон үчүн балага колдон келишинче тандоо кандай жүргүзүлүшү керек экендигин бул 7 жашка чейин үйрөтүш керек. 4 жаш, 5 жаш, 6 жаш, 7 жашка чейинки убакытта бул балага эмнени бир нерсени тандоодо кандай тандоо кылыш керек экендигин, эмнеге кызыгарда, эмнесине көңүл бурулуш керек экендигин балага үйрөтүш керек. Ошондон кийин гана жыйынтык болот. Интеллект борбору ошо 5 жыл ичинде тармактар аябай көбөйүп атат, жерлерде бар, Бишкек шаарында да көбөйүп атат, атөгүл чет мамлекеттерде дагы бар. Эми бул көбөйүшү демек балдарына көңүл бурган, кам көргөн ата-аналардын көбөйүп атат деп түшүнсөк болобу? Ооба, абдан сонун суроо сурадыңыз. Учурдагы эң актуалдуу маселелердин бири бул нерсе. Азыр мен биринчи бул сөз айтат элем да, бул Чыңгыз Шамшиев деген биздин Болот Шамшиевдин уулу бар, билим берүү тармагында жүрөт. Ал киши дагы аябай кыргыздын чыгаан инсандардын бири. Ошонун жакшы сөзү бар, биринчи баланы тарбиялоодон алдын ата-энени тарбиялаш керек дегенчи. Бизде азыр ата-энелердин көбү баладан алгач, окуучулардан алгач ата-энесин тарбиялаганга муктаж да. Биринчиден, экинчиден бизде ата-энелер мындай ойлойт. Мен финансылык жактан балдарымдын үй бүлөмдүн маселесин чечсем, демек мен балдарымды жакшы атасы же апасымын депчи. Ошондой максатта ата-энелер бар. Бизге алып келет, акчасын төлөп атам, главный силер окуткула, бүткүлө, мен билбейм, баламды тааныбайм. Короче, акчасын берип атам, окутуп бергиле деген ата-энелер бар да. Бул туура эмес. Ошондой ата-энелер көп болуп барат азыркы акыркы учурда. Сиз айтып атпайсызбы? Ата-энелер көп бала кам көрүп баштады. Мен муну кам көрүп баштады деп айтпайм да. Да, албетте, мурдага салыштырмалуу жакшыраак. Бирок баланы бир кружокко же бир иримге бергенден кийин, акчасын төлөгөндөн кийин
кружок тараптан албетте үйрөтүлөт. Ал ошол эле убакта үй тараптан да, ата-эне тараптан да талап болуш керек баладан. Балам окуп атасың, кандай окуп атасың? Сага мисалы кыска аралыктуу стимулдарды коюп берүү аркылуу балага үй тараптан да көңүл бурулса, ошондо баладан бир жакшы ийгилик жараткан бала чыгат. Ал эми ата-эне мен акчасын төлөп атам, болду, бердим, андан кийин силер билгиле, силерди үйрөтүшүңөр керек деген сыяктуу түшүнүктө болсо, демек ал баладан жыйынтык чыкпайт. Ошон үчүн айтат элем ата-энелерге, кам көрүү бир гана акчасын төлөп берип бир иримге берүү эмес, ошону бергенде анын улангысын алып келип, ошону контролдоо, ошого кыска аралыктуу стимулдарды коюу аркылуу гана баланы ийгиликке жеткизсе болот. Мурда тың окуучулар өзлөрү алдыга умтулуп, лидер болуп, өзлөрү бөлүнүп чыгып калчу да. Азыр болсо мындай балдарга жекече мамиле кылуу мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп атат. Ошол жекече мамиле кылып, баланын талантын ачууга, аны ийгиликке жеткирүүгө мындай чоң жардам болобу? Албетте, азыр эң өзгөчө бул Z мууну деп аталат. Азыркы муундагы балдар, бул балдардын өзгөчөлүгү биздикине салыштырмалуу, биздин муунга салыштырмалуу. Булар ар бир нерсенин себептерин сурайт. Анткени булар биринчиден, экинчиден булар интернетте отурат. Булар YouTube'дан биз билбеген нерселерди үйрөнүп алышкан болот. 5 жашында эле, 4 жашында эле айрым нерселерди, биз билбеген нерселерди балдар билген болот да. Бул муундун балдары менен кечке телефондо отургандыктан гаджетизме, гаджеттин, интернеттин көйгөйү десек да болот. Ошонун натыйжасында балдар азыр индивидуальный мындай жеке мамиле кылууга муктажыраак көбүрөөк. Себеби дегенде жеке бизде мисалы интеллект окуу борборунда ар бир бала менен индивидуально алектенишет. Себеби дегенде ал балдардан мисалы көп эле ата-энелер айтат, билесиз да, менин балам мындай эл менен сүйлөшпөй калды, эшикке чыкпай калды, учурашпайт деп, мисалы 7-8 жаштагы эле балдар. Ал балдарга мисалы бир группага кошуп койсоң, ал бала ошол бойдон, жабык бойдон кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошол убактысы өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ал бала менен атайын бизде преподаватель, психологдор бар, алар сүйлөшүп, анын ичинде болуп жаткан, ойлонуп жаткан нерселерин алып чыгып, балага жардам берүүгө болушунча максималдуу түрдө жардам берет. Мен ушул убакыттан сиздердин YouTube каналдан пайдаланып, мен билим берүү министрлигине дагы, ошол эле мектеп директорлоруна да сунуштайт элем. Азыр көбүнчө мамлекеттик мектептерде психологдор жетишсиз. Класс жетекчиси маселени чечкенге болушунча аракет кылат, бирок ар бир бала учурда, азыркы учурда психологдорго муктаж. Ар бир мектепте эң аз дегенде 3-төн 4төн психолог, 2-3төн психолог болсо, ошо бир бала көйгөйү бар баланын психолог алып барып, ал менен сүйлөштүрүп, ал менен пайдаланса анын билиминен, балага өткөзүп, ал баланы тарбияласа жакшыраак болот. Себеби дегенде азыр учурда билесиз, ички миграция, тышкы миграция менен тууган уругунда, тайне таяталарында, чоң апа, чоң аталарында калып кеткен балдар көбүрөөк. Ошолор менен иштегенге жана келечекти туура багытта, биздин мамлекеттин келечеги болгон балдарыбызды туура багытта тарбиялоого абдан чоң көмөк болмок деп ойлойм. Баланын аз кыймыл аракети ден соолугунан тышкары акыл эсине да таасир этеби? Айтайын дегеним, силердин борбор мындай баланын тез ойлонушуна, тез реакция кылышына, мындай тез бир нерсени кабыл алышына мындай басым жасалгандай да. Эми мындай да, азыркы доор жашоо орусчасы искусственный интеллект деп коет. Искусственный интеллект өнүгүп аткан учурда, IT технология, нанотехнология деп, азыр коомдон 2 мүнөт артта калсаң, сен жашоодон бардык нерседен артта калгандай артта каласың да. Азыр жашоо ушунчалык ылдамдыкта өнүгүп атат. Биздин дагы муун, биз үйрөтүп аткан азыр поколение Z, биздин балдар ошол агым менен бирдиктүү агышы керек. Эгер бир аз кечиксе, биздин жаштар артта калып кетет да. Ошон үчүн азыр эң маанилүүсү, мурда Советтер Союзунда профессорлор, академиктер аябай баалуу эмес беле. Азыр учурда алардын билим профессор болушу, академик болушу азыркы учурда маанилүү эмес. Азыр креативный ким бала тезирээк ойлоно алат, креативный ким жыйынтык чыгара алат, ошолор азыр жашоодо эң маанилүү адамдар, ошолор эң бактылуу адамдар да. Ошолор бизнесмендер, ошолор дүйнөнү башкарып аткан адамдар. Ошон үчүн азыркы учурда биз үйрөтүп аткан нерсе биздин келечекте өсүп келе жаткан балдар үчүн абдан маанилүү деп ойлойм. Bizde мындай менталдык арифметика болсун, спорт стейкинг болсун, развитие память болсун, баардык бизде өтүп жаткан бул жакта курстардын баары биздин балдардын мээсин машыктыруу болуп эсептелинет.
Мисалга ала турган болсо, бизде окуган балдардын 90% троечник, двоечник деле балдар келип, отличник айланып, ошо 1-2 айдын ичинде отличник болуп, анан кийин мектепте классташтарын баары ичип келген балдар көп да. Себеби дегенде балада мектепте окуган балдар, жаман окуган бала, анан жакшы окуган бала болуп экиге бөлүнөт. Жакшы окуган бала менен жаман окуган баланын айырмасы эмнеде болушу мүмкүн? Жаман окуган бала акылсыз да, жакшы окуган бала окумуш акылдуулугунда эмес да. Просто жаман окуган бала мектепте мугалим жаңы теманы түшүндүрүп жаткан учурда бала көңүлү бурбайт. Башка нерсе менен алек болгондуктан ал теманы түшүнбөй калат, үй тапшырмасын аткарбайт, жыйынтыгында 2 алат и двоечник или троечник болот. Ал баланы кантип отличник кылыш керек? Абдан оңой. Аны көңүл буруусун, азыр балдардын көңүлү буруусу орусчасында концентрация внимания деп коет. Ошонусу начар болгондуктан балдар башка нерсе менен телефон ойноп, баягы PUBG ойногондуктан алар башка нерсени ойлоп отургандыктан теманы мектеп программасын жакшы алышпайт да, жыйынтыгында жаман окуган балдар көп болуп атат. Эгер балага концентрация вниманиясын жакшыртып, фотографический памятин эске тутумун жакшыртып, угуу эске тутумун жакшыртып, куйма кулак деп коет го кыргызда. Куйма кулак кылып, аны жакшы эметип койсок, ал бала PUBG ойносо да, интернетте отурса да, мектепке киргенде мугалим эмнени айтса, ал баардык нерсени сиңирип алат да, жыйынтыгында отличник айланат. Биринчиден, экинчиден, бизде билим берүү системасы, мен угуп жаткан ата-энелер дагы болсо, мугалимдер дагы мен менен макул болот болуш керек. Бизде жаттама билим берүү. Мен бир тогушуну кандай деп айтып берейин. Бизде мугалимдер балдарга жаттап кел деп билимди берет. Билимди берет, мугалимдер билимди берет. Бирок маанилүүсү эмне билесизби? Бизде мугалимдер, мектеп мугалимдери ошол билимди бала кантип алыш керек экендигин үйрөтүшпөйт. Именно биз ушуну үйрөтөбүз. Мисалы, берилген бир китепти эртең жаттап кел десе, жаттап кел деп тапшырма берсек, ошол китепти кантип жатташ керек экенин да үйрөтөбүз. Аны кантип жаттоо методикасы кандай экенин. Мону мондай кылсаң мондай жатталат, мондай кылсаң 3 саатта жаттайсың, мындай методиканы колдосоң 1 саатта жаттайсың да ошол нерселерди үйрөтөбүз. Жыйынтыгында эмне болот? 1 айдан кийин эле биздин балдар отличник айланып баштайт. Ошо эң маанилүү нерсе. Мен айтайын деген ушул эмеден пайдаланып тоже айтам. Мектеп мугалимдерин азыркы агымда дүйнөлүк айтабыз финский система, STEAM деп айтып атабыз, дүйнөлүк агып бараткан билим берүү методикасы кайсы тарапта кетип бараткан, алардын баары ушул нерсени мурун билим берип келишкен, билим алууну үйрөтүшкөн эмес балдарга, билимди кантип алууну. Азыр ошо дүйнөдө эң популярдуу болуп аткан билим берүү сектору бул билимди берип, билимди кантип алууну үйрөтүшөт. Айырмачылык ошондо. Айткандан чыкпа деп катуу талап коебуз. Чоң жаңылышкандык. Анан ушу заманга жараша баланы эркин кое бергиш керекпи же мындай чектеп туруудагы бир ата-энелер үчүн? Мен жашоомдогу өзүм башыман өткөн окуяды айтып берейин. Мен кичинекей кезимден өзүм каалаганын кылып чоңойдум да. Мен кайка барбайм, ошол эле студент убагымда Турцияда, Түркия мамлекетинде жүрдүм. Мен каалаган нерсени кылдым. Мен алдыма азыр мону алып келип, мону жазаш керек, кайра ушундай кылып жазаш керек десе, мен билбесем да жазай берем. Бирок жазайм да. Ата-энеси чечим кабыл алып, жетилеп, бала муну кылса болот, муну кылса болбойт, мындай кылса болот, мындай кылбаса болбойт деген балдар рамканын ичине түшүп калат да, ошо ата-энеси көрсөткөн нерселерди гана кылып жүрө беришет. Бала ошол кезде жаңылыш кетирсе, туура эмес кылса да кетирсин, көрсүн. Ал жашоодогу эң чоң байлык эмне? Бул тажрыйба. Тажрыйбаны бул жашообуз менен төлөйбүз. Өмүрүбүз менен төлөйбүз. Бала ошо ошибкаларды чоңойгондо эмес, кичинекей кезинде кылсын. Ошо каталарды кичинекей кезинде кылсын, кийин чоңойгондо ошо каталарды кетирбесин. Ошон үчүн айтат элем, урматтуу ата-энелер, колдон келсе балдарга мүмкүнчүлүктү бергиле, каалаган нерсесин кылсын. Бирок контролдоп дегенди баспа кылба эмес, аркасына ага поддержка кылып кетирген кемчиликтерин оңдоп туруш керек да. Кесип тандоо эрте же кеч ойлонуу баланын жашоосуна келечеги үчүн маанилүүбү? Абдан маанилүү. Түрктөрдө жакшы бир нерсе бар. Балдардын 1-классынан баштап каникулга чыкканда 3 айга чырак деп коет. Бир мисалы бут кийим жамаганын жанына 3 ай берет, андан кийин телевизор оңдогонун жанына 3 ай берет, андан кийин оператордун жанына 3 ай берет, ошонун чайын ташыйт, ошонун жанында жардамчы болуп, 11-классты мектепти толук лицейди бүткөнгө чейин бала 10 жыл аралыгында өзүнө жаккан кесипти издеп жүрүп табат. 11-класста лицейди бүтүп аткан университетке тапшырарда бала точно билет кайсы багытта эмне кыла алаарын, ата-энеси да бала да билет. Бизде кандай билесизби? Баарыбызга маалым. Бизде 11-класста бүтүп атканда же юрист болот,
же буга эме экономист болот. Башка эме жок да. Ошон үчүн мен айтат элем ата энелерге, балдарды кичинекей кезинен кесип тандааганга үйрөтө бергиле. 1-класстан баштап, балам, сен мону 1 айдан, жок дегенде 10 күндөн темне талаа иштерине жумшагыла, базарда бир нерсе саткан жанына алып барып бергиле туугандарыңарга, телевизор оңдогон жанына бергиле. Эми ар кандай кесипке жумшап көргүлө. Бала чоңойгонго чейин ал түшүнүш керек. Эмне кыла алаарын жана эмнени сүйөрүн. Бул абдан маанилүү. Жашоодогу эң чоң негизги нерсе бул кесип тандоо. Бизде билесиз, мен жаңылышпасам керек, 60-70% кыргызстандыктар кесиби башка, кылган жумушу башка. Айыл кемп деп этно лагерь уюштуруп жүрдүң эле. Ошол балдардын улуттук каада салттарга кызыгуусу кандай экен? Жогоруда айтпадымбы, ата энелер өздөрүн биринчи тарбия алышыбыз керек экен депчи. Балдар абдан жакшы көрөт экен. Мына быйыл да буюрса болгону турат, азыр 300 баланы көлгө алып баргандабыз, июль айында. Балдар айыл кемпке барганда ошо бадырак кууругандан баштап, мисалы жилик дегенди, борсок жасаганды, үрп адат, каада салт, эмне мисалы улуу кандай болуш керек, кичүү улууга урмат, кичүүгө ызат, манастын жети осуяты, ошонун арасында мисалы табият менен таттуу мамиледе болуу, табиятка моундай болуш керек, таштанды таштабаш керек деген нерселерди үйрөткөндө балдар мындай аябай суктанып, мындай берилүү менен аткарып атышты да. Демек эмне? Ошо балдарга ошондой нерсени бере албаган бизде күнөө экен да. Эң чоң күнөө биринчи. Экинчиден баарыбыз эме арызданабыз шаар жергесинде. Балаларыбыз орусча сүйлөп калды эми. Анан не десе, баарысын шылтап берсем да бала бакчадан орусча сүйлөгөн, аны мектепте орусча болуп калды, айла жок дейбиз. Бирок биз түшүндүк, айыл кемпке барганда баары орусча, англисче сүйлөгөн балдар барды, даже орус улутундагы балдар барды. Биз максатыбыз 10 күндө аларга кыргызча жаттатып үйрөтүү эмес, просто кыргыз үрп адатына, каада салтына, кыргыз тилине болгон сүйүүнүн уругун таштоо болчу. Биз аны ишке ашырдык. Бала ошол азыр мен сүйлөшүп калам ошол балдар менен, мына 11-классты бүтүп кетти быйыл. Ошол кыргызча мени көргөндө дароо кыргызча сүйлөштү. Жакшылык байка кандайсың? Ошондон кийин мен кыргызча кинолорду көрдүм, кыргызча үйрөндүм. Сону турбайбы депчи. Ошондон кийин боз үйлөргө бардык, ата энем айтып, шаардын чекесинде боз үйлөргө барып, кой сойгонду заставлять, атаман кыйнап кой сойгонду үйрөтүп атып, кой сойгонду үйрөндүм деп. Караңыз кандай сонун. Кыргыз улутуна болгон баягы сүйүүсү пайда болду, аны өзү андан кубалап жүрүп үйрөнөт. Просто ошол урукту ташташ керек. Сүйүү кыргыз тилине, үрп адатына, каада салтына болгон урукту ташташ керек. Биздин негизги максатыбыз ошол айыл кемп аркылуу. Эң дагы биздин айыл кемптин маанилүү нерсеси 10 күн бою такыр телефон, интернет колдонулбайт, мындай без гаджетов деп коет орусчасы. Мындай такыр гаджет жок жашоо болот. Анан баардык ата энелер айтат, менин балам чыдабайт депчи. Бирок биз мына 3 жыл подряд өткөзүп, 3 жыл аралыгында биз түшүндүк, бала 10 күн телефону жок деле жашайт экен. Анан кийин бир журналист бар, ошо айыл кемптен сурап атпайбы биздин окуучуларданчы, сен кантип жашап атасың 10 күн десе, оказывается, мои предки жили как мен без гаджетов, оказывается, я тоже могу депчи, бала күлдүрүп атпайбы. То есть биздин ата бабалар жашапты, биз деле жашай алабыз да, алардан эмнебиз айырмабыз бар деп. Уже балдарга ошол нерсе жеткен да. То есть биз 10 күн аралыгында ушунчалык программа аябай мындай катуу бөлүнгөн. Алар оюндан, жанагындай ар кандай иш-чаралардан, тренингтерден эметип психологдор иштейт, ошолор менен аны ойлогондо убактылар жок да, телефон, компьютер ойлогонго убакыт жок. Айла жок келип чарчап уктуп калат, эртең менен кайра ошо менен бала 10 күн телефону жок жашап келгенден кийин ата энеси урушса дагы жанагындай кыйкырып өкүрүп жинди болуп кетпейт да. Телефонду ата энеси колунан алып койгон, азыр чоң көбүнчө балдар жинди болуп башын дубалга уруп атпайбы? Андай болбойт. Мен кечээ эле 10 күн жок, телефон жок жүрбөдүм эле, азыр деле жүрүп берем деп бала өзүн тарбиялаганга да жакшы. Азыр балдардагы спортко берилип кеткен балдар бар азыр жаштачы. Анан ошо спорт менен кечиш керекпи, же болбосо билим дагы ал үчүн зарылбы? Абдан сонун сурооңуз. Мен өткөндө ошол боюнча да абдан эмеде азаттыкта айттым эле. Бизде региондо мындай нерсе бар экен да, айылдарда, аймактарда Хабиб, Конор, анан кийин биздеги бул бой бес правил деген аябай өнүгүп атпайбы дүйнө жүзүндө. Ошол балдардын баары кыздар деле бой бес правилщик болуп кеттер да, спортсмен болуп кеттинде. Мен билим алсам, мындай мээримди өнүктүрсөм, мындай дүйнөлүк айтишник болсом деген мындай идеология кармаган жаштар такыр эле жок. Эми 99-дун 1% эле да ошолор. Эмненин негизинде биринчиден бул маалымат. Ошол маалыматтарды Instagram'дан, Facebook'tan ошолорду көрүп атат да, Хабиб, Конор да ошолорду көрүп атат. Балдар психологически ошол нерсеге агылып атат.
мен спортчу болбогула дебейм. Баардык биздин окуучуларды айтабыз, футболго баргыла, физический жактан күчтүү болгула дейбиз. Ошол эле убакта мээден да күчтүү болуш керек. Анан мен дагы көбүнчө ошо профессионал, биздин олимпийский спортчуларыбызга айтат элем да. Сиздер жакшы билесиздер бизге караганда да. Спорт азыр дүйнө жүзүндө спортто ийгилик жараткандар бул мээсиз иштеген адамдар. Ошол эле Хабиб болсун, ошол эле Конор болсун. Биздикилер ошонун үстүртүү жагын эле көрүп эле, ошону эле кабыл алып атышат. Биздин кыргыз спортсмендер аймактарды кыдырып, биздин мектептерде ар кандай тренингтерди өткөрүш керек. Бул абдан маанилүү. Бул мээ иштебесе, мээни тренировкага баса, билимиң жок болсо, спорттон да ийгилик жарата албайсың. Бул экөө бири-бирине байланышкан нерсе. Мисалы үчүн жакшы футболист, жакшы математик. Албетте. Да керек болсо ошо UFC, мисалы биздин Кыргызстанда ар кандай өлкөлөрдө барып эме чыгарып жүргөн Бусуманкул Абдыбайыт уулу деген биздин спортчу инибиз бар. Бусуманкул деле айтып атат, байке дейт, жөнөкөй элементарный бизде дейт, мисалы физиканы билишибиз керек дейт, ошол эле математиканы билишибиз керек дейт. Баардык ошолорду билип, башы ошо сол мушташып жаткан учурда тез ойлонуп, кандай уруш керек экенин тез кабыл албасак, утулуп калышың бир заматта дейт да. То есть эмне? Мээң иштебесе дейт, билимиң жок болсо ал жерден утулуп калыш тез эле. То есть биздин жаштарга ошону спортсмендер, спортчулар айтып берсе, балдарга көбүрөөк таасирлүү болот деп ойлойм. Жакшы, чоң рахмат. Дагы өзүңдүн окуу борборуң аркылуу дүйнөгө дүңгүрөткөн алдыңкы чемпиондорду тарбиялап чыгара бер. Рахмат сиздерге да.